يمي الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Abu Said al-Khudri radıyallahu anhu'dan rivayet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uqtum deydi. Silerden bir öңür bir күнөөнү көрүп калса deydi, колу менен өзгөртсүн, колу менен кайтарсын. Колу менен өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү болбосо, тили менен өзгөртсүн дейди. Тили менен өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү болбосо, жүрөгү менен жек көрсүн. Бул ыймандын эң алсыздыгы дейди. Эң күчсүзү болот дейди. Бул үммөттүн бир сыпаты экен да бул хадисте. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem улуу хадистеринин бири жамакчылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу бабына келет бул хадис. Өзүң тыйылдыңбы эми бир күнөөдөн дейт. Башкалардын да эми тыйгын дейт. Эми ар ким өзүнө жооп берет да, сен башкалар менен ишиң болбо, сен анын кабырына түшө белең деген сөздөр бар. Бул албетте туура эмес. Мындай адамдарга коркунуч бар. Мына Абу Бакр радıyallahu anh адамдардын арасына чыгып айтат: силер бир аятты окуйсаңар, бирок ошонун маанисин башка бир орунда иштетесиңер дейт. Мына я юхаллазина аману алейкум анфусакум ла ядуррукум ман далла иза ихтадайтум. О Аллахка иман келтиргендер, силер өзүңөргө көңүл бургула. Силер өзүңөр тууралыкта болсоңор, адашкандар силерге зыян бере албайт деген аят келген. Sen özüңдү бил, өзүң үчүн жооп бересиң да, ар ким өзү үчүн жооп берет деп мына ушундай сөздөр бар. Жана ошондой эле Кур'ан-ы Каримде дагы аяттар бар. Вала тазиру вазирату визра ухра, бирөө бирөөнүн күнөөсүн көтөрбөйт дейт. Бул аяттарды туура түшүнүш керек. Бирөө бирөөсүн көтөрбөйт дегени кыямат күнү бирөө бирөөнүн күнөөсүн көтөрбөйт. Ал эми бул аяттар албетте жакшылыкка чакыруудан, жамандыктан кайтаруудан тыйбайт. Силер өзүңөргө көңүл бургула дегени шариятка ылайык иш жасагыла дегени. Шариятка ылайык иштердин бирөөсү мисалы үчүн ошол жакшылыкка чакыруу дейт. Шариятка ылайык иштердин бирөөсү мына жакшылыкка чакыруу. Мына ма мин кавмин ю'ману фихим бил маси фалюгаййиру илля аушака ан ю'аммахумуллаху биайқабин. Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кайсы бир коомдо бир күнөө жасаган адамды өзгөртүшпөсө, токтотушпаса, алардын жалпысына азап келет дейт. Мисалы үчүн ошол жерде жасаган адамдар ошол жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруудан токтотушпаса, жанагыларды эскертишпесе, балек эле турган болсо, баарын алып кетет. Намаз окуганында, мешитке келгенинде, келбегенинде баарын алып кетет. Баарыны чакырыш керек. Мына ошондуктан иштим вала тазир вазирату визра ухра, бирөө бирөөнүн күнөөсүн көтөрбөйт, бирөө бирөөгө жооп бербейт дегени бул иштин башында айтылбайт бул. Бул иштин акырында айтылат. Мисалы үчүн натыйжада мисалы үчүн кыямат күнү эми бирөө бирөөгө жардам бербейт, бирөө бирөөнүн күнөөсүн көтөрбөйт. Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: мага үммөттөр мындай көлдөлөң кылып көрсөтүлүндү, бизге мага көрсөтүлүндү. Бир пайгамбарды карасам 10 кишиси бар экен. Бир пайгамбарды карасам бармак менен эсептелүүлүү бир 2 кишиси. Бир пайгамбарды карасам жок экен үммөтү дейт. Жанагы пайгамбардын үммөтү жок болгону, ал пайгамбар жөн отурган эмес, ал дават кылган, күнү түн уктабай дават кылган. Мына ошондуктан ар ким өзүнүн абалына жараша чакыра бериш керек. Эгер жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу деген нерсе токтосо, ошол коомдо бузукулук башталат. Зына жайылат, арак жайылат, ширк жайылат, бидааттар жайылат. Адамдар бидаатты сүннөт деп түшүнүп алат. Адамдарга айтыш керек бидаатты. Эмне үчүн шайтан бидаатты жакшы көрөт? Чоң күнөөнү жасаган адамга караганда. Арак ичкен адамдан дагы бидаатчыны жакшы көрөт экен шайтан. Эмне үчүн? Арак ичкен адам бир күн мешитке келиши мүмкүн, ал тообага кайтышы мүмкүн. Ал эми бул бидаатчы, бидаатты жасаган инсан өмүрүнө чейин, акырына чейин ошол нерсе туура деп өтүп кетет. Ошондуктан шайтан жакшы көрөт да. Бидаатчы тооба кылбайт, чоң күнөөнү жасаган инсан тооба кылат. Ал бидаатчы болсо, динде жок нерсени жасаган инсан тооба кылбайт. Ошондуктан айта бериш керек. Эми айтканда кандай эми? Айтканда өтө жумшак айтуу керек. Мына чоң аалымдардын бардык насааты адамдарга дават кылганыңарда каттуу айтпагыла дейт. Жумшак айткыла. Жумшак сылап туруп айткыла. Биздин каттуу айтканыбыздан кээ бир адамдар мына чочуп калат, коркуп калат. Эми катуу айта турган жери бар.
чочутуп айта турган жери бар, сүйүнтүп айта турган жери бар. Мына ошол дават кылуучу инсан жакшы аныктап алыш керек. Ошон үчүн илим болуш керек ал инсан. Анан жөн эле адамдардын артына чыга эле сүйлөй берсе, бир жерде анан өзү шерменде болуп калат да. Анан жанагы динди туура жеткиремин деп, анан туура эмес жеткирип коюшу да мүмкүн. Эми унчукпай кое турган жерде унчукпаш керек. Анан жана унчукпай тура турган жерде унчугуп отура берсе болбойт. Азыр мен адамдар көп топтолуп турат. Мен азыр бир сүйлөй турган болсом мени катам таап коет. Азыр бул жерде чоң алым отурат, же башка бир адам отурат деп ошол жерде коркуп отура турган болсо, анда ал дават болбой калат. Чыгып айта бериш керек. Мына ошондуктан инсан баласы жакшылыкка чакырыш керек, жамандыктан кайтарыш керек. Мына кунтум хайра умматун ухrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Силер бир үммөт болдуңар, мына адамдарды жакшылыкка буйрасыңар, жамандыктан кайтарасыңар, Аллахка ыйман келтиресиңер. Мына коомдо дават чакыруу деген нерсе болбосо бузукулар көбөйө берет. Бузукулук көбөйө берет. Бул динге чакыруу деген нерсе да өтө бир машакат. Адамдар тарабынан ар кандай кыйынчылыктар, ар кандай карама-каршылыктар болот. Буга сабыр кылыш керек. Мына ошондуктан бул жеңил иш эмес. Бул жеңил нерсе эмес дават. Чакыруу деген нерсе. Илимге чакырыш, илим, Куран, сүннөткө чакырыш керек адамдарды. Эң биринчи неден башташ керек эми чакырууну? Эң биринчи мына таухидден башташ керек. Аллахтын бирлигинен башташ керек. Эми пайгамбарыбыз айтты, бирөө бир күнөөнү көрсө, колу менен кайтарсын деди. Эми бирөөнү уруш керекпи? Жок, андай эмес. Мисалы үчүн колу менен кайтарсаңыз, мисалы үчүн үйүңүздө колуңуз менен кайтарсаңыз болот. Балаңыз бир көчөдөн бир жаман нерсени көтөрүп кирген болсо, аны алып сала аласыз, колуңуз менен алып туруп. Мисалы үчүн же тууган урууңузга күчүңүз жетет. Жана ошондой эле өзүңүздүн иниңизге күчүңүз жетет. Колуңуз менен кичине аны колундагы бир жаман нерселерди алып койгонго колуңуз менен күчүңүз жетет. Эми мүмкүнчүлүгүң болбосо, колуң менен кайтара албасаң, анда тилиң менен кайтар. Айт. Ошо илимдин негизинде айт, дават кыл. Илим мажлистерин алып кел. Эми анда болбосо, анда жүрөгүң менен ошону жасап аткан күнөөсүн жек көр, разы бол, отура бербе деген да. Эгер разы болуп, ал өзгө жооп берет деп отурса, ал жасабаса дагы тең шерик болуп калат ал күнөөсүнө. Эскертип коюш керек, айтыш керек ага. Айта бериш керек. Анан кээ айтып атабыз, укпай атат го дейт. Уккулукту айтпай атасың, ошон үчүн укпай атат. Мына ошондуктан жанагы көп укпай аткандыгы дагы туура эмес даваттан. Жеткиликтүү бере албай атат. Илим жок. Анан болбойт, бул ширк, бул бидат деп айта берсеңиз, бул илимсиз эл түшүнбөйт да, бул эмне деп атат бул дейт. Анан же алымдар ортосуна бир ихтилаф маселеге кирип алып, бул мындай десеңиз, бул эмне деп атат дейт. Ошондуктан бул ширктин ширк экендигини, бул бидаттын бидат экендигини, таухид эмне экендигин биринчи түшүндүрүш керек ал инсанга, бир өкүм чыгаруудан алдын. Азыркылар бир фатва чыгарууга эле шашышат. Тезинен эле бир жыйынтыкка жетише койсо, бир фатваны чыгарып окуп берип койсо да. Ошондуктан бир маселеде шашпаш керек. Акырындап айта бериш керек. Күлүп туруп, сылап туруп, анан мешитке алып келиш керек да. Күлүп, сылап туруп. Анан мына адамдар динге келет, жакшы сөздөр менен, жумшак сөздөр менен. Аллахты тааныйт, ширктен кайтат. Анан колду көтөрүп, анан алар менен спорлошуп, кыйкырып, мындай болсо, анда болбойт. Анан ар кандай аттар менен атап жатат анан. Ал өздөрүн эмне деп атап атканын да билбейт алар. Ошого анан өзүңүз себепчи болуп каласыз. Шашпаш керек. Мына Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Ва кул ли ибади якулу лати хия ахсан." Эй Мухаммад, айткан менин пенделериме, жакшы сөздөрдү айтышсын. Инна шайтана янзагу байнахум. Алардын ортосун шайтан бузат. Инна шайтана кана лил инсани адуан мубина. Албетте шайтан адамзат үчүн, мына инсан үчүн ачык душман дейт, инсанга ачык душман дейт. Фаман жахадахум биядихи фаху муъмин. Ким колу менен бир нерсени кайтарса, мисалы үчүн, ал муъмин дейт. Үйдө мисалы үчүн колуң менен кайтара аласың. Балаң бир туура эмес иш жасаса, колуң менен кайтара аласың аны. Аялыңды колуң менен кайтара аласың, иниңди колуң менен кайтара аласың. Эми колуң менен кайтарасың, уруп согуу эмес ал, туура түшүнбөңүздөр мында. Ошо колуңдагы бир мункар, бир жаман нерсе турса, ошону алып кое аласыз.
ошол момун дейт. Ваман жахадахум билисани фаху мумин. Ким тили менен кайтарса, эмне ал момун дейт. Ваман жахадахум биқалби фаху мумин. Ким жүрөгү менен кайтарса, жек көрсө ошол күнөөнү, ал момун. Валайса вара залика минал иман хаббату хардалин дейт. Эми бул нерселер болбосо, мунун артында эмне кичине бир иман калды дейт, бир кыпынчалык эле иман калды дейт. Эгер ушул нерселерди жасабаса, тили менен, колу менен да кайтарбаса, тили менен да кайтарбаса, жана ошондой эле жүрөгү менен да жек көрбөсө, анда ушул инсандын аябай эле иманын алсыздык. Имандын артында өтө бир кичине бир иманы бир кыпынчалык эле. Эми жүрөк менен жек көрүү деген ошол күнөөнү жүрөгү менен жек көрөт. Мисалы үчүн жанагындай бир мажлистер, отуруштар болуп калат, мисалы үчүн гыйбат башталып кетиши мүмкүн. Гыйбат башталып кетиши мүмкүн. Ар кандай жаман сөздөр, бирөөнүн артынан сүйлөө деген нерселер башталып кетиши мүмкүн. Мына ушундай мажлистерди таштоо керек. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадис боюнча мына ушундай бизге момундардын сыпаттарын мына толук баяндап берди. Мына ошондуктан даават деген нерсе, исламга чакыруу деген нерсе ар бир тармакта жүрүш керек. Мисалы үчүн мечиттерде, көчөдө жана ошондой эле массалык маалымат каражаттары дагы эң негизги нерсе. Мисалы үчүн китептер менен, жана ошондой эле дисктер менен, жана ошондой эле мына ушул нерселер аркылуу дагы колдонсо аябай жакшы. Жана ошондой илим мажлистери менен илим окуп топтолуп, мисалы үчүн ана адамдарга хадистерди айтып берип, мына ушулар менен дагы дааваттын, мисалы үчүн ушул исламдын жайылуусуна эң негизги себептер болуп эсептелет. Мунун бар ошол коомдо жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу токтосо бузуклук көбөйө баштайт. Адамдар бидааттын не сүннөт деп түшүнө баштайт, ширкти туура деп түшүнө баштайт. Бул ширк эч нерсе менен жасай берет. Ширкти бир жөнөкөй бир кичине бир күнөө деп түшүнүп калышат. Бул албетте ошол коомдо дааваттын жоктугу, ошол жакшылыкка чакыруунун, жамандыктан кайтаруунун жоктугу дейт. Зына көбөйө баштайт. Адамдар адал менен арамды түшүнбөй баштайт. Качан адамдар адал менен арамды түшүнөт? Качан ширкти түшүнөт? Качан бидаатты түшүнөт? Качан ошол жерде даават болсо, ошол жерде чакыруу болсо анан болот. Анан дагы бир эң негизгиси өзүм эскертүү, анан башкаларга дагы эскертүү. Биринчи, өзүбүз ошол нерсеге амал кылышыбыз керек. Ошол нерсеге өзүбүз амал кылыш керек. Ошондо сөзүбүз таасирдүү болот да. Анан өзүбүз жасабай туруп анан бирөөнүн алдында чыгып алып анан айтып атсак, анан өтө бир колдон келишинче жасаганга аракет жасаш керек. Бул даават деген нерсе, бул чакыруу деген нерсе ар бир инсандын мүмкүнчүлүгүнө жараша чакыра бериш керек. Эскерте бериш керек. Азыркы кезде биз уялып калганбыз. Уялуу деген нерсе бар. Мисалы үчүн туугандардын арасында болуп калат, мисалы үчүн. Аларга айтыш керек аларга, туугандардын арасында, мисалы үчүн. Канчасы жылаңач жүрөт. Анан жакшы сөз менен айтыш керек. Алардын жүрөгү Аллахтын колунда. Ошондуктан биз өзүбүз ошол нерсеге илимди жакшы алышыбыз керек да, жакшы окушубуз керек. Мисалы үчүн Ибн Кайым рахимахулла айтат, бир инсан ошол билген нерсесине амал кылбаган инсан дейт. Сөзү келгиле деп айтып турса, амалдары барбагыла деп айтып турган сыяктуу дейт да. Ибн Кайым рахимахулла. Ошондуктан колдон келишинче айта бериш керек. Мисалы үчүн эми укпайт булар бизди. Болду эми өздөрүнүн күнөөсүнө өздөрү жооп берет деп болбойт. Өткөндө бирөө айтат, качангаcha айтабыз дейт. Качангаcha айтабыз? Өлгөнгө чейин айт. Дүйнө өлгөнгө чейин айта бер. Эскертип кое бер. Даават деген нерсе өтө бир чоң бир тармакта, анткени исламдагы өтө бир чоң нерсе бул. Бул ошол эскертүүнү да өз ичине алат. Эскертүү өзү дааватта бул. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз мына тозоктон эскертип бейишти сүйүнчүлөп келди. Биз дагы мына ушул эки нерседе даават кылышыбыз керек. Адамдарга тозокту эскертебиз. Жана ошондой эле бейишти сүйүнчүлөйбүз. Мына ушундай. Тең салмакта даават болуш керек да. Мисалы үчүн дайым эле жумада чыгып адамдарга бейиш тууралуу эле айта берсең, адамдар баары жыргап кетет анда. Анан дайым эле тозоктон айта берсең, ошол мечитке келбей коюшат. Анан тозокту да айтып бир жума, кийинки жума бейишти да айтса, адамдарда тең салмактуулук деген нерсе. Мына Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала бейишти баяндайт, андан кийин тозокту баяндайт. Тозокту баяндагандан кийин бейишти баяндайт. Мына адамда коркуу, үмүт, сүйүү деген тең салмакта кетет. Эки куштун канаты бирдей кыккандай кагат. Мына ошондуктан жанагындай
катуу спорлошуп анан спор менен эч ким, мындайча айтканда талаш тартыш менен эч ким ийгиликке жетпейт. Ийгиликке жеткен эмес. Ошондо гана бирок талаш тартышса жакшы сөздөр менен, илимдин негизинде талаш тартыш керек. Бул хадистен маани кыскача ушул.